Саламатсыздарбы? Бул сабагыбызда Kahoot кантип колдонууну айтып берели. Биринчиден браузерден Kahoot'ка кирип, Google'дан Kahoot деп тергенден кийин kahootcheckit.com сайтына киребиз. Бул сайтка киргенден кийин логин. Андан соң логин киргенден кийин create дейбиз. New Kahoot. Бул жерде байкасаңар, сүрөт койсо болот экен. Мындай акысыз сүрөт издеш үчүн unsplash.com-го кирип, мисалы биз крокодилдин сүрөтүн койгубуз келип атат. Crocodile деп жазабыз, Enter'ды бастык. Бул жактан крокодилдин өзүбүзгө жаккан сүрөтүбүздү тандайбыз. Бул акысыз сүрөттөр да, муну колдоно бергенге болот. Мындай басып көрөбүз дагы. Ошол жерге койгонго аракет кылабыз. Бирок биринчиден тиги суроону жазып алалы буяка. Бул англис тилден жазып аттык элек. Анкетаны. What would you do? Деп туруп. If you were in the middle of a river and suddenly деп жазабыз, терип, you saw a crocodile деген суроо бердик. Swimming toward you. Swimming quickly toward you. Муну жазганда эми ушул жерге сүрөт койгубуз келип атат. Жанагы сүрөттөн тандайбыз дагы large дедик. Ошол сүрөттү мына бизге сактап коюлду компьютерибизге. Эми ушул жерге алып келип туруп, мына показать в папке деп туруп келип коюп коебуз. Сүрөт ошентип коюлуп калды сүрөт. Эми вариант жооптордун варианттарын коюшубуз керек. Бул аны үчүн мына A деген жака жазалы. I would try to swim to the shore as quickly as possible деп жазылды. Так, A. B. I wouldn't move деп жазылды. I wouldn't move. I would stay still and wait for the crocodile to go away. Крокодил качып кеткенин күтмөкмүн. I would try to hit the crocodile in the face. Крокодилди бетине чапканга аракет кылмакмын. Эми өзүңөр байкагандай экинчи суроо. What would you do if you were in the forest and a very large bear came toward you? Айылда токойдо жүрсөңөр силерге аю келсе эмне кылат элеңер деген суроо. Аюнун бизге жаккан сүрөтүн тандайбыз. Жанагындай кичине тезирээк болот бул жери. Medium дедик дагы. Эми ошол жака мына I would climb up nearest tree. Жакынкы бакка чыгып кетмекмин. B, C, I would lie on the ground. Жерге жатып алып, анан өлүп калдым дегендей кылмакмын дейт. C, качып кетмекмин да. Эми ушул жака тиги сүрөттү жүктөдүк. Экинчи сурообуз даяр болду. Үчүнчү сурообуз. 3 деп туруп, what would you do if you were in the middle of a field and a bull started running toward you? Сизди көздөй ошо бука чуркап келатса эмне кылат элеңер? Буканын сүрөтүн таап алабыз. Бизге жаккан сүрөтүн издеп таап туруп, аны көчүрүп алабыз дагы. Бияка азыр I would run, качмакмын. I would throw something. Мисалы, шляпамды ыргытмакмын. I would shout, мен кыйкырмакмын жана кол булга алмакмын дейт да. Анан туура вариантты негизи басып коюш керек да. Ошол менен туура вариантты тетиги оң жагындагы мындай кругляшоктор секирип атат, ошол жерди мына басып койдук. Ошондо билет да система то, что бул суроо туура экенин. Points дегенде 1000 point болот, анан да time limit дегенде 20 секунд деп турат. Ошол жерге 30 секунд кылып койсоңор болот да, мындай. Бул жерге темасын жазып коюш керек. Quiz деп турупчу. Анан done дейбиз дагы. Бардыгы бүткөндөн кийин бул уже даяр болуп калды. Эми муну ойнотсо болот да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Туура бул quizибизди ачып алабыз дагы. Kahoot'убузду play деген жери бар. Мына play'ди басып, анан host live.
экөөсү бар команда катары. Анан мында бизге болсо бул доскадан баары көрүп турат да, анан телефондор менен жооп бергенди тандап алабыз. Host live дегенди. Ушул туура болот. Бир жерден көрүшөт, калганы телефон менен жооп беришет. Андан соң классик деген эле туура болот. Классический эле ойногонубуз. Команда ойногон эмеспи, ойнобой элебиз азыр биз. Эми болсо бул мынтебиз. Kahoot мына чекет IT сайтынан же болбосо жана Kahoot скачивать этип алышат. Ошол жерден ушул пин кодду басыш керек да булар. Анан бул доскада мондай болуп чыгып турат. Мына биринчи сурообуз кетти. Анан мына жоопторун болсо тиги телефондон отуруп алып басыш керек да бул жерден. Мен мисалы бул жерден жөн эле бастым эле. Биринчисин тандагам, туура эмес болуп калды. Экинчи суроо кетти. Ушул жерден тез 3 варианттын бирөөсүн басышым керек болчу. Бирөө басылды, мына C болчу. Ал туура эмес чыкты дагы. Көрсө экинчиси туура экен, тигине птичка болуп көрүнүп турат. Андан кийинки суроо кетти, үчүнчүсү азыр. Next басканда азыр кетет. Үчүнчү кетти. Суроосу жана жооп бериш керек. Жооп бергенде туура жооп берилди. B болду. Анан ага 848 балл берди 1000ден. Кичине жайыраак жооп берилген үчүн. Биринчи орунга чыкты деди. Ушул жерден көрүнүп турат. Эми телефондон көргөзүп берсек. Телефондон Google Apps'тен Kahoot деп жазабыз. Муну установка кылабыз телефонубузга. Установка болуп бүткөн соң ачабыз бул колдонмону. Бул колдонмону open ачкандан кийин next дегенди басып коебуз. Аккаунттун кереги деле жок дейт. Мен студентмин дешибиз керек. Мугалим доскадан жашыбызды жазабыз. Мына могул пин код, ушул жерден пин жана доскадан көрүп турган пинди жазыш керек. Доскага жазылып калган пин мугалимдин. Анан бияка атыбызды жазышыбыз керек. Атыбызды жазгандан кийин мына оюн башталды болот. Мына оюн башталды. Биринчи суроо жанагы эле суроо келди. Мен болсо вариантты доскадан көрүп алып, анан басам да, тиги түсүнө жараша. Андан кийинки экинчи суроо азыр болот. Экинчи суроого көрүп туруп, анан ушул жерден 3 варианттын бирөөсүн жооп берем. Бул да туура эмес болуп калган. Анан эсиңерде болсо, үчүнчүсү туура болуп калган да жана. Азыр туура болгонун көрөсүңөр, кандай болуп чыгып калат. Туура бииси басылган, туура суроосу. Мына туура деп 848 балл берген. Мына ошентип Kahoot'ту ушинтип класста пайдаланса болот. Чоң рахмат.